Казакстан экосистемасын Монголияга экспорттоого даяр. Бул тууралуу санариптик өнүгүү министри Улан-Батордо эки өлкөнүн ишкерлер кеңешинин биринчи жыйынында билдирди. Жаслан Мадиев белгилегендей, электрондук өкмөт долбоору өлкөнүн мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү иштеринен пайдаланууга мүмкүндүк берет. Алардын 90% онлайн режиминде берилип жатат. Ата мекендик тармактык мекеменин башчысы ошондой эле эл аралык Астана хаб технопаркын өнүктүрүү, чет өлкөдө IT хабтарын түзүү боюнча ийгиликтүү тажрыйба тууралуу айтып берди. Ал санариптик технологиялардын экспорту бүгүнкү күндө Казакстандын өнүгүү стратегиясында өзгөчө орунду ээлеп, кызматташтык жана инновациялар үчүн жаңы горизонтторду ачаарын баса белгиледи. Цифровизация и Санариптештирүү жана санариптик өнүмдөрдү экспорттоо биз жигердүү алга жылдырууну пландап жаткан багыттардын бири. Монголия санариптештирүүнү, атап айтканда электрондук өкмөттүн өнүмдөрүн жигердүү өнүктүрүп жатканын, ошондой эле бул жерде жалпы жагдайлар бар экенин биз көрүп турабыз. Алар менен акселерациялык программаларыбызды бөлүшө алабыз. программами. Эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашууга келсек, ал жыл сайын өсүп жатат. Буга сандар далил. Өткөн жылы өз ара соода 133 миллион долларды түзсө, 2024 жылдын 8-айында 84 миллион долларга жеткен. Анын басымдуу бөлүгү Казакстанга туура келет. Республика Монголияга азык-түлүк, мотор, унаа жасоо өнүмдөрүн экспорттойт. Ал эми Казакстанга темир жол вагондору, курулуш материалдары, эт жана текстиль алынып келинет. Эми өлкөлөр өз ара сооданы 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылышууда. Ал үчүн олуттуу дарамет бар. Поддержка продвижения технологических предприятий готовы активно развивать, так как сотрудничество в сфере цифровых. Для бизнеса Монголии очень стратегически. Монголиянын бизнеси үчүн Казакстан менен экономикалык мамилелерди өнүктүрүү абдан стратегиялык мааниге ээ. Анткени бул биздин эң жакын үчүнчү коңшубуз, айрыкча транспорт жана логистика жаатында. Сосед, особенно в области транспортировки и логистики. Монголия енді дүние жүзі бойынша мына мыс. Монголия жез жана алтын өндүрүү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы мамлекет. Бул өлкөдө чоң тажрыйба бар. Аталган республика Казакстандагы биргелешкен ишканага инвестиция салууга кызыктар. Бул кол коюла турган эң маанилүү 6 документтин бири. Мындан тышкары өлкөлөр туризм тармагында кызматташууга даяр. Талгар районуна инвестициянын сомасы 5 миллион долларды түзгөн тур объект куруу көзделип жатат. Кеңестин нәтижесінде 6 құжатқа қол қойылады. Және де Талғар ауданында туристік объектіні салу ол 5 миллион ақш долларының шамасында болады. Казакстан-Монгол ишкерлер кеңешинин биринчи отурумунун жыйынтыгы боюнча бир катар ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу макулдашылды.